Бұл жерде бир эле Ош шаары каралбайт. Ош шаарынын тегердесинен башкы кара суу өзгөн жада калса Алайга чейинки аймактар камтылып кетет бул схемада. Учурда калада заманбап жаңы курулуштардын толкуну күчөп, ири объектилер салынып жаткан кезде ар бир курулган имарат мыйзамдуу жана келечектеги башкы пландын негизинде болушу абзел. Мындан улам өкмөттүн 2016 жылдын 29 мартындагы 2025 жылга чейинки мезгилге Ош шаарынын башкы планы жөнүндө токтом кабыл алынып, жумушчу топ каланын 3,5 миң гектар жерин изилдеп, борбордук бөлүгүнүн деталдык пландоо долбоорун даярдаган. Биринчи этабы былтыркы жылы бүткөрүлүп, шаардык кеңеш тарабынан бекитилген. Чоң жумуш болду. Мен ойлойм бул шаарыбыз үчүн бул бир маанилүү нерсе да эми. Ошого дагы мен айтып кетсем, Ош шаар мэриясы тарабынан биз жумушчу топ түзгөнбүз. Бизде көркенеш депутаттары катышты. Биз архитектуранын өкүлдөрү, Союз архитектордон биз суранып, ошолор менен чогуу иштешип, жардам бергиле, ошонун аягына жетип калайлык деп биз 14 жыйын өткөрдүк. Бир жылдын ичинде мына Корук маселеси да. Бул жанагы жаратылыш, тарыхый, маданий, архитектуралык, археологиялык коруктарды караган чимелер. Муну атайын Кыргыз Республикасынын маданият министрлигине караган реставрация деген элимизде институт бар. Ошолордун чимелери да бар. Алдын ала бир концепция иштеп чыкты. Жаңыдан даяр болгон деталдык пландоо долбоорунда өзгөчө тарыхый имараттарды коргоо, буфердик аймак, маданий спорттук объектилер жана заманбап имараттардын курулушу каралган. Келечектеги шаардын архитектуралык планы кала тургундарынын жашоо шарттарына ыңгайлашкан. Азыркы учурда көйгөй жаратып жаткан жол тыгынына байланыштуу айланма жолдорду куруу жана негизги магистралдар да бар. Мындан тышкары тротуарлар, эс алуучу жайлар жана 3 кабаттан турган 450 унааны батырган автопарковкалардын объектилери иштелип чыккан. Bunu hem бар жерде техникалык параметрлерди карайт. Ошо шаардын өнүгүүсүн карайт. Бул жерде көп жолдор калайбыз кеңейет. Ушул жерде жана велосипед жүрүүчү жолдор каралып атат. Арт тарабынан 2 метрден 4 метр. Жөө жүргүнчүлөргө жолдор каралып атат 4 метрден 8 метр. Андан сырткары ошонун ичинде эле жашыл аянтчылар бар. Ошентип бир чоң кичинекей жолдор болуп отуруп, аябай ушундай орчундуу да жери бар. Анан бул бардыгы генплан чечиминен алыс кетпей, ал стратегиялык материал болгондуктан ошонун чечимдерин ишке ашыруу маселелери кырылат да бердечи. Шаар 7 аймакка бөлүнүп, жер астынан өтүүчү атайын өтмөктүн келечекте курулушуна толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Курулуштун эрежелери боюнча бүгүнкү күндө Сулайман тоонун буфердик аймагына 7 кабатка чейин, ал эми башка аймактарга 12 кабатка чейин курууга уруксат берилген. Башкы планда жаңы аэропорт базарда бар. Азырынча 3,5 миң гектарды карап чыгышты. Бишкектеги эле кылыпчы. Бишкекте дагы жалпысы 17 миң гектар болсо, Оштукундагы ошол Оштуку 5685 гектар. Жапалактын кошкондо 17 миң болуп кетет да. Өзгөчөлүктөрү бул эми шаардын айланасы, шаардын ортосу бардыгы эле жеке турак үйлөр да билесиздер. Ошолордун бардыгы көп кабаттуу үйлөр, социалдык маданий объекттер каралган. Ушул заманбап имараттарды да келечекте куруу боюнча маселе каралган. Коомдук талкууда шаардык кеңештин депутаттары, курулуш компаниялардын жетекчилери жана шаар тургундары такталбаган аймактар менен кең көчөлөрдүн курулушу боюнча суроо берип, жоопторду алып жатты. Ар бир кабыл алынган чечим бардык тармактарга ыңгайлуу болушу зарыл. Генеральный пландардан кийин кабыл ала турган чоң документ, ошо план детальной проектировки деп коебуз. Буну коомчулук менен талкуу өткөзүү абдан зарыл, мыйзамдын талабы. Азыр бул бекитилбеген долбоор вариант да. Ошону талкуулайбыз. Андан кийин азыр элдер жарандар сунуштарын киргизсе, анан суруштарына жооп беришсе, анан муштулуктуу алымчалар менен ошол депутаттардын астына бериле турган долбоор. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, каланы иретке келтирүү иштери күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Аткарылган иштердин баары башкы пландын негизинде. Мындан тышкары жаңы көп кабаттуу түшүп жаткан үйлөрдүн мыйзамдуулугу дыккат көзөмөлдөнүп турат. Каланын борбордук бөлүгүнүн деталдык пландоо долбоорунун экинчи этабы апрель айында бекитилет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, жаңылыктар.